дагы жана жалпы жыйында башталышында эле бир катар сунуштар берилди. Анда алгачкылардын болуп бул мигранттардын көйгөйү маселеси болду. Сиз дагы бир катар аларга тиешелүү жүйөлүү себептерди келтирип, алардын көйгөйүн чечүүнүн аракети боюнча сунуштарды бердиңиз. Ошолорго токтолсоңуз. Рахмат. Биринчиден алардын аябай каттуу коюп аткан маселеси алардын жарандык укуктары, адамдык укуктары. Көптөгөн үй бүлөлөр азыр атасы бул жакта, балдары ал жакта, же энеси бул жакта, балдары ал жакта калып калды да. Анын себептери бирөө ошол кандайдыр бир укук бузуулар болгон болсо дейт. Айып пулун төлөгөндөн кийин эле баары бир алар кандайдыр бир тизмеге түшүп калып, кирүүгө мүмкүн болбой атат да. Ошондогон көптөгөн ата-энелер бул жакта чыркырап отуруп калды дагы, алар балдары ар жакта калып калды. Же балдарын бери карай алып келе албайт, же өздөрү барып балдары менен чогуу жашай албайт. Ошондуктан биз концепцияны моундай кылсак деген сунушту киргизип атам. Кече жакында маалымат чыкты, 1.200.000 жакын кыргыз жарандары сыртта. Анын дээрлик бир 70-80% Россия Федерациясында. Ошондой болгондон кийин аларды экономикалык жактан кайра кысымга учуратпай, мүмкүн кош жарандуулук маселесин карап көрүшүбүз керек. Себеби алар киндигин үзе албайт. Баары бир кыргыз үчүн бөтөн жерде жашаш мүмкүн эмес. Биздин каада салтыбыз боюнча дагы бөтөн жерде сөөк калтырыш бул өтө оор тиет, каттуу тиет. Ошондуктан ошол кош жарандуулук маселесин мүмкүн ушул процессти башташыбыз керек. Же баягы мыйзамдарда көрсөтүлгөндөй жеңилдиктердин так аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Алар Кыргызстандын бирдей болгон бюджетинен көбүрөөк акчаны Кыргызстанга салып атат. Ошентип жүрүп, бирок Кыргызстанда жарандык укукка ээ эмес. Алар жер сатып ала албайт. Алар там сатып ала албайт өзүнүн менчигине. Мына ушундай коркунучтарыбыз бар. Эң негизгиси алардын балдары келбети кыргыз болгон менен ички жан дүйнөсү кыргыз болбой калып атат. Бул да коркунучтуу маселе. Ошондуктан биз муну аябай терең карап чыгып, бир комплекстүү түрдө карашыбыз керек деген сунушту киргиздим. Кудайга шүгүр, депутаттар туура көрүү менен колдошуп атат. Биз эми азыр биздин комитет тийиштүү токтомду даярдайбыз. Эртең мамлекеттик думага расмий сапар менен баратканыбыздан кийин ал жерде да көтөрүлөт. Андан келгенден кийин тийиштүү токтом долбоорун даярдап чыгарабыз.